Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусундагы Ысык Ата районунун Кант шаарында кант тиши заводунун жаңы линиясынын имаратына жана Ысык Ата районунун Ивановка айылында Асыл таш керамика заводунун имаратынын пайдубалына капсула салууга катышты. Кант тиши заводунун кеңешине катышкан Минкап төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан сырьёлук базага кум, шагыл, топурак, гипс, мрамор, гранит жана башка курулушка керектүү байлыктарга ээ экенин айтып, жакынкы жылдарда өлкөдө ири курулуштар жүрөрүн, заводдон чыкчу продукциялар өзү үчүн абдан зарыл болорун жана кант тиши заводун модернизациялоого, кеңейтүүгө министрлер кабинети кызыктар экенин белгиледи. Ушул заводдон чыккан продукциялар менен илгери Алматы, Байконурга чейин курулуштар салынган. Азырдагы турбалар, шиферлер, плиталар эл аралык талаптарга жооп берет. ЕАЭСтин да реестрине кирген. Заводдо ISO стандартына шайкеш келген өзүнүн лабораториясы бар. Демек завод ички гана муктаждык эмес, экспортко багытталган ири ишкана. Биз цемент, шифер, кирпич жана башка курулуш материалдарынын жаңы линияларын ачууга, алардын экспортун көбөйтүүгө, мамлекеттик инвестиция жасоого даярбыз, деди Акылбек Жапаров. Белгилей кетсек, кант тиши заводунун жаңы линиясы автоклавдык газ бетон өндүрөт. Долбоордун жалпы суммасы 12,1 миллион акш долларын түссө, анын 8,5 миллион акш долларын Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду каржылоодо. Муну менен кошумча 120 жумуш орду ачылат жана өлкөгө жылына салыктык жана социалдык чегирүүлөрдөн 100 миллион сомдон ашуун киреше түшөт. Москвадагы мекендештерге жарыя. Алыстагы боордоштор, сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасы сонун мүмкүнчүлүк түздү. Ар жекшемби сиздер үчүн тиш жулуу акысыз жана ошондой эле ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1,5 миң рубль. Дареги бульвар Рокоссовский метросу, открытое шоссе көчөсү 14. Метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, терапия, ортопедия, ортодонтия, имплантация, брекет система. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Бизде рентген жана консультация акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Минкап төрагасы Акылбек Жапаров ошондой эле Асыл таш керамика заводунун курулушуна капсула салып, 7 миллиондон ашкан өлкө калкынын 60%-ын жаштар түзөрүн. Мына ошол жаштарга ушундай завод фабрикаларды ачуу менен жумуш орундарын түзүү, экономика түзүүчү ишканаларды ачуу, колдоо жана өнүктүрүү мамлекеттин башкы артыкчылыгы болуп жатканын белгиледи. Завод ызы-чуу эмес, тынч, зыяндуу таштандыларды чыгарбайт. Заманбап технология менен иштеген келечектин заводу болот. Заводдун мамлекетке тийгизген пайдасы эбегейсиз чоң болот. Мамлекетке салыктык жана социалдык чегирүүлөрдөн кирешелер түшөт. Завод ички гана муктаждык эмес, экспортко багытталган ири ишкана болот. Бир жагынан токтоп турган ишкананын ордуна кайра жандандырып жатканыңыздар үчүн рахмат. Экинчи жагынан заводду эң жакшы жерге салып жатасыздар. Логистикалык жактан стратегиялык точкада турат. Түндүк-түштүк жолу өтөт. Экспортко чыгарууга Кара Дарыя жакын. Темир жол станциясы бар. Сырьё жактан карьер жаныңарда, деди Акылбек Жапаров. Белгилей кетсек, Асыл таш керамика заводу карапа такта жана керамогранит өндүрөт. Завод ишке киргенден тартып 300гө жакын адам жумуш орду менен камсыз болот. Жумушчулардын 70-80% жергиликтүү элден алынып, калган инженерлер, технологдор, программисттер жана башка адистер болот. Бул долбоордун жалпы суммасы 34,6 миллион акш долларын түссө, 25 миллион долларын Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду каржылоодо. Минкап төрагасы Акылбек Жапаров завод фабрикалар менен ишканалар бардык техникалык, экологиялык жана санитардык нормаларды сактоо менен курулуп иштетилиши керектигин баса белгиледи. Ал эми мамлекет тарабынан өлкө бюджети үчүн салык жана социалдык төлөмдөрдү төлөгөн ата мекендик ишканалар өзгөчө колдоого алынаарын билдирди.